Биз бүгүн көчмө жыйын өткөздүк. Сиздер да активдүү катыш берип, бул биз дагы эл үчүн, жер үчүн, ушу мамлекетибиз ден соолук бекем болсун деп мына иш аракеттер жасап атабыз. Эми 13 мандат менен биз дагы өзүбүздүн үнүбүздү колдон келишинче жеткизип атабыз. Колдон келишинче кээде кайсы бир учурларда дагы сындап атабыз. Кайсы жерде дагы биз өзүбүздүн ойлорубузду айтып келе атабыз. Ошондуктан урматтуу бул жерде мына өкмөттүн мүчөлөрү отурат. Сиздерге да баардыгыңарга каалоо катары ушул эл үчүн иштеп, мына көрдүңүздөр, көйгөй маселелер. Мына бул жерде врачтар отурат, ак халатчан биздин кызматкерлери. Сиздерге ден соолук. Сиздер оорубагыла. Сиздер дайыма аппак болуп, ушу ден соолугуңар бекем болуп жүрсүн. Бул жерде мына көр кеңештин депутаттары отурат. Сиздерге да ийгилик, жакында жергиликтүү кеңештин шайлоолору болот. Биз айтат элек, эч кандай интригага аралашпай, эч кандай бир мындай жамааттуу сөзгө барбай, биз кыкырбайбыз. Кайсы бир керекке жетекчилерге окшопчу, тигини шайла, буну шайлаба депчи. Эл өзү билет кимди шайлашты, кимди дайындашты. Анан кийин интрига кылып, ар кандай сөздөр сүйлөп, андай биз айта албайбыз. Биз баардыгыбыз бир элбиз. Биз баардыгыбыз бир кыргызстандыктарбыз биз. Биз бөлүнбөйбүз. Бул тиги бул депчи. Биз баардыгыбыз чогуу бир атанын баласы дегендей бир тууганбыз. Ошон үчүн биздин Жалал Абад областында, Жалал Абад шаарында, Сузакта, бүт ушул региондо ынтымак болсун, биримдик болсун, жакшылыктар болсун. Мен ишенем, Кыргызстаныбыз жакшынакай өнүккөн мамлекеттердин бири болот. Биз аны ишенебиз. Биз ошого умтулуп атабыз. Ошон үчүн баардыгыңарга ийгилик, баардыгыңарда жакшылыктар болсун.